Россиянын президентинин 2024-жылдын 30-декабрындагы жарлыгына ылайык мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга 4 ай ичинде макамын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилди. 2025-жылдын 30-апрелине чейин Россияда мыйзамсыз жүргөн жарандар укуктук абалын жөнгө салышы керек же өлкөдөн чыгып кетүүсү шарт. Алгач Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин расмий сайтынан өзүңүздү реестрден текшериңиз. Эгерде сиз реестрде болсоңуз, Россиядан чыкпай туруп, төмөнкү кадамдарды аткарып, укуктук абалыңызды жөнгө сала аласыз. Ал үчүн 2025-жылдын 30-апрелине чейин убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу үчүн арыз жазышыңыз керек. Иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек келишиминин же түзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу боюнча жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берип, биометрикалык идентификациядан өтүү үчүн манжа издерин тапшырып, сүрөткө түшүш керек. Медициналык кароодон өтүп, милдеттүү төлөмдөрдү жүргүзөсүз. Карыздарды текшерүү үчүн fsspchekit.gov.ru сайтына кирүү зарыл. Документтериңизди тапшырган соң административдик айып төлөнөт. Бирок кара тизмеге киргизилбейсиз. Банк картаңыз бөгөттөлгөн болсо, укуктук абал жөнгө салынгандан кийин банкка кайрылууңуз зарыл. Эгерде 30-апрелге чейин айтылган талаптар аткарылбаса, реестрге киргизилип, төмөнкү чектөөлөр күчүнө кирет. Юридикалык жак каттай албайт. Мүлк сатып алуу, сатуу мүмкүн эмес. Банк эсеби ачуу мүмкүн эмес. Россия аймагында катталуу мүмкүн эмес. Кененирээк маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө кайрылыңыз. Текшерүү жүргүзүп, убакытты өткөрбөй, керектүү кадамдарды жасаңыз.